Assalamu алейкум, урматтуу кыргызстандыктар жана кыргызстандык коноктор. Биздин бүгүнкү кыргыз журтуна кайрылуубуздун бир эле себеби бар. Эч кандай саясий, эч кандай маданий шартта эмес, бир себеп менен кайрылып атабыз. Бул Ат башы районундагы жана логистический центр тууралуу кайрылып атабыз. Бул жерден уюштуруучу Балык Жак Жол ынтымак коому жана анын төрагасы Тукунов Акжолтой Шакирбекович. Биринчиден эле токотер кыска айтып берейин, андан кийин мынакей биздин агайлар, эжейлер жети суу кечип Таластан Ат башыдан бери келишти. Биринчиден премьер-министр Абылгазиевдин жанагы айткан сөзүнө бул чыр чатакты 20-30 киши эле уюштуруп атат деген. Бул жалган, урматтуу Абылгазиев. Анткени ушул логистикалык борборду 30 жана 20 көпөс уюштуруп атат кыргыз элинин канын соруш үчүн. Муну сиз эсиңизге алып коюңуз. Жана бул сөздү 2005-жылы Бакиевдин премьер-министри азыр Урицкий айтканда, ушинтип эл нааразычылыгын айтып чыгарып атканда, шайка топ бир 20 киши уюштуруп атат депчи. Айтылган сөз атылган ок деп коет Абылгазиев, урматтуу премьер-министр. Экинчиси, Аскар Салымбековго кайрылат элем. Сиз ушунчалык патриот болсоңуз, сиз ушунчалык ат башы эл үчүн күйсөңүз, мисалы үчүн мынакей бул Дордой плазаңыздын жалпы аянты 30 000 квадрат экен. Ошону 30 квадраттан бөлгөндө 1000 квартира чыгат экен. Сиз ушунчалык мекенчил болсоңуз, ошону 1000 квартира салып туруп, бекер эмес салып туруп, 5000 сомдон да сдавать этсеңиз, 1000 жакыр жупуну жашаган үй бүлө жашаса болот экен. Көрдүңүздөрбү, биякта логика кайда жатат? Силер деген ашык акча табыш үчүн, өтө байыш үчүн, элдин канын соруш үчүн ушундай иштерге акчаңарды вкладывать этесиңер. Үчүнчү, Жылдыз Мусабекова сөгүнчөк депутатыбызга кайрылабыз. Сиз бизди чагымчыл дедиңиз. Жок, чагымчылды ким биринчи айтса, ошол киши чагымчыл. Бул жерде эч кандай чагымчыл эмес. Биздин конституциянын 34-беленесинде ачык жана так кара тамгалар менен жазылып турат. Ар бир жаран, кыргызстандык жаран, оруспу, өзбекпи, казакпы, өз оюн, пикирин билдиргенге укуктуу. Ошондуктан азыр биз сөздөрдү биздин келген мейман эжекелерибизден баштай берелик. Рахмат. Мен Ибраева Дайрагүл Макияшовна, Ат башы айылынын тургуну болом. Мен ошол жерде жашап, өзүм көрүп билген нерсемди айткым келди. Себеби ушул терминал салынат дегенден баштап эле эл дүрбөп баштады. Мен да аралашып кошулуп калдым. Анан түпкүлүгүн түшүнгөндөн кийин мен элим менен болом, эл менен биргемин деп чечкем. Жана ошол урматтуу премьер-министр Абылгазиев, сиз аябай катуу жаңылышып жатасыз. Эгер сиз адаммын деп эсептесеңиз өзүңүздү, эч кандай премьер-министрлик эмес же башка нерсе эмес, жөн эле адамдык ой менен, көз караш менен карасаңыз, ат башы эли 95% каршы. Себеби эл түпкүлүгүн түшүнүп туруп, билип туруп, анан ушул нерсеге токтотобуз деген каршылыкты көрсөтүп атышат. Себеби эл оңой менен козголбойт. Көздөрү жеткен үчүн каршылыкты көрсөтүп атышат. Менин жеке оюмда Кыргызстандын бардык бурчунун эч бир жеринде ат башыга салынбаган логистика борбору эч качан салынбашы керек. Себеби мен Кыргызстандын чириген топурагы менен чириген кыгынын көзгө көрүнбөгөн бүртүгүн кыргыз элинен башка эч кимге ыра көрбөйм. Кыргызга жерди Кудай бердиби? Кыргыз гана акылуу жана милдеттүү ошо жерде жашап сактаганга милдеттүү. Саламатсыңарбы калк, кыргыз элим, аман турасыздарбы? Ооба, бул жерде кыргыз элимдин көйгөйү менин да көйгөйүм. Кыргызда айтып коет го, жатып өлгүчө атып өл дейт. Ана мен ушул пресс-конференцияны угуп алып атайын келдим. Айланайын кыргыз элим, бул ата бабадан келаткан ушул кыргыздын жерин кандайча биз кытайларга карматып коюшубуз керек. Биздин кошой атабыз кандай ошол ат башыда коргоп жатты эле ошо. Ата бабасынын жерин эч кимге бербей ошол кандай гана коргоп жатты эле. Ал чындык, анткени ошол кошой атабыздын кошой коргону бар ат башыда. Элдин баары жакшы билет. Айланайын кыргыз элим.
баарыбыз тикебизден тик турсак ушул жерде бербеске аракет кылыш керек. Анткени элдин атынан эле чечип койгон бир 5-6 киши бул жерде. Жана парламентте отурган депутаттар гана чечип койгон. Бул жерде элдер билген эмес. Качан баары документтештирип бүткөндөн кийин мына кыргыз элин билип көтөрүлүп атат. Мен да ушул кыргыз элинин катарына кошуламын. Менин атым Акунова Чынаркүл. Бишкек шаарынын тургуну болом. Атбашы районунун тукуму болом. Саламатсыздар. Мен Кудайбергенова Бурулуш Тобокеловна. Ошо Атбашы районуна караштуу пограничник айылынын тургунумун. Азыркы убакта Бишкек шаарында тиричилигимди өткөрүп келем. Мен дагы тынч жата албадым. Анткени мага кыргыз элимдин жери, кай жер болбосун, төрт тарабынын жери мен үчүн топурак алтын. Ошондой эле мен бийликтерге ишенбейм. Например, ушул эмеден кийин биздин эл аябай жыргап, чөлкүп, калкып кетерине мен көзүм жетпейт. Ошон үчүн мен каршылыгымды билгисейин деп атайын сиздерге келдим. Рахмат көңүл бөлгөнүңүздөргө. Assalamu alaikum, mekendештер, калай калк, уйуткулуу улуу журт. Бүгүнкү күндө биздин сүйлөп жаткан ар бир сөзүбүз, кылып жаткан ар бир иш аракеттерибиз эртеңки тарых туугандар. Ошон үчүн бүгүн эмнени сүйлөсөк да ойлонуп сүйлөй турган учур, кандай иш кылсак дагы ойлонуп кыла турган учур. Ушул бүгүнкү сүйлөп жаткан сөзүбүз үчүн, кылып жаткан иштерибиз үчүн эртеңки бир күнү жооп берип калышыбыз мүмкүн. Бала чаканын алдында, урпактардын алдында жооп берип калышыбыз мүмкүн. Ошон үчүн мынабу мен өзүмдү тааныштыра кетпептирмин. Башында мен Чаткал районунан болом, Кадырбек Жусупбек. Ошон үчүн айтарым, нарын Атбашы ССТги неме боюнча Эмил Абдыкадыров, Салымбеков сыяктуу аксакалдарыбыз ойлонуп сүйлөш керек. Эртең бир күнү жооп берип кала тургандай учур келет да, жооп берип калбаңыздар. Анткени бул жерде мен эми сөздү кыскараак кылайын, баягы кыска убакыттан пайдаланып мен дагы бир аз өзүмдүн оюмду айта кетейин. Ошол жердеги берилип жаткан жер, 2 гектар жер жатпайбыз. Ошол жерди налогун алып караганда бүгүнкү күндө ар бир метр жери 9 эле сомго туура келет экен да. 9 сомдон берип атыптырбыз да бир жылгачы. Ошончо эле Кыргызстан эмне мамлекетибиз ошончо эле байбы, ошондой Кытай деген эмеге ошондой 9 сомго карматып бергидейчи. Буларды тем более анандай соода борборуна берилүүчү жер кадимки эле элге берилип аткан аренда жерде эмес, ал жерде бөлөк коэффициенттер менен эсептелсе керек, мындан да жогору баада эсептелсе керек. Ошол жактарын да карап неме кылсак жакшы болмок. Мен дагы көпчүлүктүн катарында ушул нерселердин бардыгына каршы экенимди билдирип коюуну туура көрүп ушул жерге келип отурам. Ушул өзүңөрдүн убактыңарды, жаныңарды атайын мамлекет үчүн деп келип бергениңиздерге чоң ыраазычылык билдирем. Биздин баарыбыздын эле тилегибиз бир, Кыргызстаныбыз дүйнөдөгү эң алдыңкы мамлекеттердин катарына кошулду деп. Рахмат сиздерге.